Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 178 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Алар Бишкек шаарында 88, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 13, Ош облусунда 15, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 5, Ысык Көл облусунда 14, Жалал Абад облусунда 12, Баткен облусунда 26 бейтап айыкты. Жалпы айыккандардын саны 40.336 болду. Соңку бир күн ичинде COVID-19 илдетинен бир бейтап кайтыш болуп, дагы 87 адам илдет жуктуруп алды. Алар Бишкек шаарында 27, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 8, Ош облусунда 11, Талас облусунда 2, Ысык Көл облусунда 7, Жалал Абад облусунда 13, Баткен облусунда 17 учур катталды. Жалпы коронавирус жуктургандардын саны өлкө боюнча 44.613 жетти. Бир сутка ичинде өлкө боюнча Жалал Абад облусунда бир медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Ал эми сутка ичинде ооруканадан 4, ал эми үй карантинден 12 медкызматкер айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3159 учур катталды. Алардын ичинен 2616 медкызматкер айыгып чыкты. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ош облусуна бара турганын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет жетекчиси Ош шаарында жана Кара Суу районунда билим берүү жана медицина объектилеринин, аймактын ички жолдорунун курулушу менен таанышып, ошондой эле айыл чарба жана өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнөн кабар алат. Мындан сырткары өлкө башчы сот системасын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын санариптештирүүнүн жана коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат деп айтылат маалыматта. Өлкө башчынын маалымат кызматы Жээнбековдун аймактарга болгон иш сапары уланып жатканын кошумчалады. Өкмөт коронавирустун очогунда иштеген медицина кызматкерлеринин айлыгына жылдын аягына чейин кошумча төлөм үчүн дагы 640 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу 8 сентябрда премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Канчасы үстөк пулга берилери табелдин негизинде эсептелип чыгат. Ай сайын буйрук чыгарып отурбастан жылдын аягына чейин деп болжолдуу сумма катары 640 миллион сомго токтом чыгардык. Ошону ай сайын канча керек болсо алып турушат. Эгер жетпесе кошуп беребиз, ашып калса кайра бюджетке кайтарабыз, деди өкмөт башчы. Өкмөт башчынын айтымында марттан июлга чейин 785 миллион сом төлөнүп берилди. Анын ичинде акыркы жолу июль айында 41.649 медицина кызматкерине 444 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл мамлекеттик бюджеттен 20,4 миллиард сом карыз төлөөгө стартталды. Финансы министринин маалыматына караганда, мунун ичинен 14 миллиард 794,6 миллион сом негизги карызга, пайыздарды төлөөгө 5 миллиард 245,8 миллион сом жумшалды. Сырткы карызды төлөөгө 8 миллиард 852,1 миллион сом, ал эми ички карызды жабууга 11 миллиард 188,3 миллион сом бөлүнгөн. Финансы министрлигинин маалымдашынча 30 июлга карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 824 миллион болду. Анын ичинен 4 миллиард 169,6 миллион доллар тышкы карыз, 654,41 миллион доллар ички карыз. Маалыматка ылайык, июль айында мамлекеттин карызы 50 миллион долларга көбөйдү. 2020 жылдын 30 апрелине карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 599,147 миллион доллар болчу. Жалал Абадда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргенде, 25 жаштагы жаран милицияга кайрылып, мыйзамга каршы аракеттер боюнча билдирген. Билдирүүгө ылайык 2020 жылдын 31 августунан 1 сентябрына караган түнү саат 1:30 чамасында Жалал Абад шаарындагы түнкү клубтардын биринде бейтааныш 2 бала жана алардын 20-25 жаш чамасындагы 2 досу жабырлануучуга карата күч колдонушкан. Алар арыз ээсинин эркине каршы колун кайрып, автоунаага салып, чет жакка алып барып, уур токмок алып, көтөрүп жүргөн Samsung үргүсүндөгү уюлдук телефонун жана 4500 сом акчасын тартып алышкан. Аталган факты Жалал Абад шаардык милициясынын жаза кодексинин 201 беренеси тоноо менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган.
Аксыда чек арадан мыйзамсыз мал айдап өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу 8-сентябрда мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Ага ылайык 5-сентябрда Аксы районунун Таза суу жергесинде чек арачылар Hyundai Porter үлгүсүндөгү машиненин жанынан Өзбекстанга айдап өтүүгө даярдалган 5 баш бодо малды табышкан. Чек арачылар малды кайтарып алышты. 7-сентябрь күнү Аксы районунун дагы башка тилкесинде Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа кармалган. Анын айдоочусу 10 баш малды Өзбекстан аймагына айдап өтүүгө аракет кылган. Эки учурда тең малды мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз айдап өтүүгө аракет жасалган. Учурда аталган фактыларды Ички иштер министрлиги териштирүүдө. Наманганда эки эркекти сабаган кызга кылмыш иши козголду. 30 жана 33 жаштагы эки эркекти сабаган үчүн 23 жаштагы кыздын үстүнөн ээн баштык кылган жана коомдук тартипти сактоого аракет кылган бийлик өкүлүнө жаранга кол салган деген берене боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Өзбекстандын Ички иштер министрлиги маалымдады. Маалыматта 25 июнда облустун Нарын районундагы Зарптор айылында чоң көчөдө 33 жаштагы эркекти себепсиз сабаган, тепкилеген, денесине залал келтирген. Ортого түшкүсү келген 30 жаштагы эркекти да колу менен урган деп жазылган. Газета УЗ басылмасы токмоктолгон эркектер көчөдө бараткан кызга унаада баратып сөз менен тийишкенин, андан кийин кыз аларды такси менен кууп жетип сабаганын жазды. Баткен облусунда той аштарга болгон чектөөлөр күчүндө. Баш ийбегендер мыйзам чегинде жооп берет. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык өкүл Алишер Абдрахмановдун тапшырмасына ылайык район шаарларда жергиликтүү бийлик органдары тарабынан коронавирус илдетин жайылтпоо максатында той аштарга болгон чектөөлөр боюнча кафе ресторандардын ээлери чакырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ага карабай тойканаларда, эс алуучу жайларда үйлөнүү той, кыз uzatуу, Куран окутуулар болуп жаткандыгы айтылып, кафе ресторан жана башка эс алуучу жайлардын ээлерине чектөөлөр боюнча маалыматтар берилип, чектөөлөргө баш ийген ишкерлерге мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылды. Нарында ат башы сүт ишканасынын сүт товардык комплексин куруу пландалууда. Башкача айтканда 130 швейцариялык сүттү бодо малдан турган ферма негизделет. Бул тууралуу экономика министринин маалымат кызматы билдирди. Аталган ишкана 2012 жылдан бери сүттү кайра иштетүү боюнча эл аралык стандартка ылайык Голландия, Чечил сырын, моцарелла жана май өндүрүп келет. Сезондо суткасына 10 тонна сүт өндүрсө, күз-кыш мезгилинде чийки сүттүн жоктугунан маалы менен өндүрүш токтоп турган. Азыркы тапта өндүрүлгөн продукция Бишкекте жана Нарын шаарларында сатылып жатканы айтылды. Жарандык авиация департаментинин маалыматына караганда 15 сентябрдан тартып Бишкек Баткен багытында учак уча баштайт. Ал эми Бишкек Жалалабад багытындагы каттам 18 сентябрдан тартып жанданат. Учууларды Тезжет аба компаниясы жүргүзөт. Алдын ала маалыматтарга ылайык Баткен жана Жалалабадтагы каттамдар азырынча жумасына бир жолу уюштурулат. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан 20 марттан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан. Эл аралык жана ички каттамдар токтогон. 8 июндан тартып ички каттамдар жанданып, Бишкек Ош Бишкек багытында учак учуп жатат. Ал эми эл аралык каттамдар августтан тартып жанданды. Азырынча Туркияга жана Бириккен Араб Эмираттарына учак учууда. Кыргызстанда инвестицияны колдоо жана туризм тармагын өнүктүрүү боюнча өкмөт менен эл аралык финансы корпорациясынын кызматташуусу башталды. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. Эки тараптын ортосундагы келишимдин ишке ашышына шарт түзгөн буйрукка Кыргыз өкмөтү тараптан 21 август күнү кол коюлган. IFC менен экономика министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги жана инвестицияларды жылдыруу жана коргоо агенттиги түздөн-түз иштешет. Долбоордун негизги максаты республикада инвесторлорду коштоо системасын жакшыртуу жана эки тараптуу инвестициялык келишимдердин сапаттуу ишке ашышын камсыздоо. Ошондой эле долбоордун алкагында Кыргызстандагы туризм тармагы тыкыр иликтөөгө алынып, артыкчылыктуу делген эки сегментке колдоо көрсөтүлөт. Жаңы окуу жылында Кыргызстандагы 62 орто мектептин окуучулары кадимки режимде мектепте окуп жатышат. Бул тууралуу Билим берүү жана Эйле министринин басма сөз катчысы Акылбек Орозматов билдирди. Бул мектептерде балдардын саны аз, жашыл зонада жайгашкан, көпчүлүгү алыскы аймактарда. Ошондуктан бул мектептерде 1-11 класска чейинки балдар баары мектепте окуп жатышат, деди ал.
Коронавирус пандемиясынан улам өткөн окуу жылынын 4-чейреги аралыктан окуу менен аяктаган. Жаңы окуу жылында да мектептер менчиктин түрүнө карабай онлайн форматта аралыктан окутууну улантышты. Аралыктан окуу интернеттеги атайын тиркемелер аркылуу жана КТРКнын баласынан ЛТРдин илим билим телеканалдары аркылуу жүргүзүлүүдө. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 2200дөн ашуун мектепте 1 миллиондон ашуун окуучу билим алат.